Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 11 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Кара Суу базарына жакын эле жерде жайгашкан мурунку аталышы Жданов, азыркы аталышы Эркин айылынан сатыла турган арзан баага коюлган сатылуучу 4 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Мен турган жер бул Эркин айылы. Бул жерге туугандар сиздер бул жакта Кара Суу базары жайгашкан. Жакын эле туугандар. Ошол Кара Суу базарынан 30 адырды көздөй бул жакка жүрүп келгениңиздерде Эркин айылы болуп калат. Кааласаңыздар туугандар, могул жакта Большевик, Агартуу, Кайрат деген айылдар бар, билесиздерби? Анан 30 адырга да чыгып кетсе болот. Ошол жактан да жүрүп келсеңиздер болот туугандар. Эми дарегин билесиздер, Эркин айылы. Эркин айылынын аяк тарабына жүрүп келгениңиздерде могул жерде күмбөз бар экен туугандар. Кара Суу тараптан жүрүп келгениңиздерде могул жерде Эркин айылы деп жазылып турат. Ошол жазуудан өткөнүңүздөрдө сол тарапка бурулуп кетчү мына ушул көчөнү көрөсүздөр. Жанында аялдама бар. Түз 150 метр, 200 метр буйтап жүрүп барсаңыздар туугандар, могул жерде экинчи көчөнү көрөсүздөр. Мына экинчи көчө. Ушул экинчи көчөнүн орто тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Түз жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн аягында сол тарапта сатылуучу ушул үй жайгашкан. Срочно сатыкка чыкты туугандар. Колдон келишинче азыр маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле кийин келип көрүп өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Сатыла турган үйдүн жери 6 соток, жери тегиз, эң негизгиси кызыл китеби бар, документтери так. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат үй ээси дагы. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар, агын суу бар, таза суу бар, столбаларына прожекторлор орнотулган, свет бар. Анан эң эле жакшы жери туугандар, бул жерде природный газ бар экен. Мынакей газдын турбаларын көрүп атасыздарбы? Мына ушундай сонун шарттар келип калыптыр. Анан чек арасын түшүндүрө кетейин. Бул үйдүн сол капталында 1 метр, артында дагы месталар калтырылган. Сол капталында 1 метр калтырылган. Анан оң капталында көчөнүн боюна чейинкен, мына жактан кылай бурса чоң көчө болот экен туугандар. Так, абасы таза, тынч, сонун айылдардан бири. Кара Суу базарына, Ош шаарына деле жакын. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 11 × 11, 4 бөлмөлүү үй, жаңы эле салынган. Мындай камкыш, бирок фундаменттери бийик болуп куюлган экен. Көрүп атасыздар, крышасы жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган туугандар. Азыр кирип бөлмөлөрдүн абалын көргөзүп берем. Анан туугандар, бул жерде мектеп, бала бакча, магазин, мечит, эмне керек болсо бүт бардыгы бар экен. Пешком эле барып келе бересиздер. Киргениңиздерде коридор, крышалары шипр менен жабылган, черный потолок боло элек. Жалпысынан 4 бөлмөлүү үй. Мынакей бул биринчи бөлмөсү. Астылары да толтурулган, байкап атасыздарбы? Бул жагы душ. Мынакей. Бул жагы 3-чү бөлмөсү. Үйдүн артында дагы места калтырылган туугандар. Азыр мен могул жерден көргөзүп коеюн. Мына ажаткананы көрүп атасыздарбы? Ушул ажаткананын арт тарабы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү, Кудай буйруса. Эң негизгиси жери дагы тегиз. Суу бар экен, свет бар экен, природный газ дагы бар экен туугандар. Ушундай шагылдары дагы бар, сиздерге калтырылат. Чек арасы ушул көчөнүн боюна чейин. Могул жерге көчө түшөт, Кудай буйруса. Үйдүн артында места бар, көргөзүп бердим. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган, көрүп атасыздар. Аркалары дагы жасалган. Мына ушундай. Баасы деле жакшы баага коюлду. Азыр айтам. Кандай маалымат берсек? 5 кошкон эл, билишимче, ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Мына жакта да кошунаңыздар үй салып атат экен туугандар. Ушундай. Эми баасын айтайын. Баасы болсо жакшы кеми болот деп атат. Өтө жакшы кеми болот экен туугандар. Анан өзүңүздөр деле билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Содалашуу болот.
Мына ушундай туугандар. Негизинен көчө тараттан көрүнүшү жакшы эле көрүнөт экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар.